Саламатсыңарбы кымбаттуу ата-энелер. Кутман күнүңөр менен окуучуларым. Адабий окуу сабагына кош келиңиздер. Жагымдуу маанай түзүп алалы. Жазгы күндөй жаркырап, биз көңүлдүү, биз куунак. Биздин максат, биздин иш, ырыс алды ынтымак деген ырсаптары менен ынтымакта сабагыбызды баштайлы. Бүгүн сабакта жагымдуу маанай, үй тапшырмасын кайталоо, жаңы тема, суроолор менен иштөө, тест, жыйынтыктоо жана үйгө тапшырма берилет. Балдар, өтүлгөн тема калыптар боюнча мен силерге суроо бергим келип жатат. Калыптарды окуп кандай ойдо калдыңар? Калыпты чындай кылып айта аласыңарбы? Эч кимге терс таасири тийбеген калп зыянсыз деген ойго кошуласыңарбы? Балдар, жапайы жырткыч жаныбарлар кайсылар деп ойлойсуңар? Келгиле ой жүгүртүп көрөлүчү. Эмне үчүн мен силерден сурап жатам? Демек, балдар, бүгүнкү жаңы тема карышкыр менен түлкү жөнүндө болмокчу. Карышкыр менен түлкү элдик жомок. Сабактын максаты жомокту окуп, мазмунун түшүнөбүз. Карышкыр менен түлкү жырткыч жаныбар экенин билебиз. Турмуш менен байланыштырабыз. Келгиле балдар, жомокту кунт коюп угабыз. Түлкү курсагы кынжыйып, ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чууруп жакын барды. Куу түлкү абайлап карап, куйруктун астындагы капканды байкап калды. Кетейин десе, май куйруктан көңүлүн үзө албайт. Куйрукту сугунайын десе, капканга түшөт. Алыс узап кетпей, айланчыктап жүрө берет. Аңгыча тийдөбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой таң азандан бери ач караң басып келе жатыптыр. Түлкү калп эле жагынат. Досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акыбалың начарго? Сага койдун куйругун жедирип, бир тойгузайын деп келер жолуңду күтүп отурам, дейт. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Түлкү капкан үстүндө куйрукту көрсөтүп, март берешен болуп, ала кой, досум, сенин ачка жер кезип жүргөнүңдү сезгем, деп жатты. Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап куйрукка жетип, дагы ойлоно калды. Түлкү досум, өзүң эмнеге жебей турасың? Досум, бергенди жей бербейсиңби? Азыр Рамазан айы, мен орозомун. Мага көңүл бөлбөй эле жей бер эми, дейт түлкү жойпуланып. Аңкоо карышкыр куйрукту жетип тиштегенде капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп, кыңкылдап жиберди. Оозундагы куйрук 3-4 кадам алыс учуп кетти. Түлкү өзү ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырдын маңдайында отуруп, олжосун жей баштады. Жомок жактыбы, балдар? Жашоодо карышкыр менен түлкүдөй адам бар деп ойлойсуңарбы? Сабагыбызды бышыктоо максатында тест түздүм эле, окуп берейин. Дептерге көчүрүп жазып, туура жообун белгилегиле. Биринчи, карышкыр кандай жаныбар? Жырткыч. Үй жаныбары, пайдалуу. Экинчи, түлкү кандай жаныбар? Мээримдүү. Куу, алдамчы. Ак көңүл. Үчүнчү, түлкү келатып эмнени көрдү? Чычканды, балыкты, куйрукту көрдү. Төртүнчү, куйруктун астында эмне бар эле? Капкан, таш, эт бар эле.
5. Кут түлкү эмне үчүн капкандагы куйрукту жей албай турду? Курсагы тоок үчүн, корккон үчүн, капканды көргөн үчүн. Балдар, силер дептерге көчүрүп, туура жообун белгилеп жибересиңер деп ишенем. Анда силерге үйгө тапшырма. Жумок боюнча элестетип, сүрөт тартып жибергиле. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула балдар.